Эл аралык издөөдө жүргөн Садыр Жапаровдун эжеси Райкүл Жапарова кармалды. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Жапарова Райкүл Нуркожоевна Бишкек шаарынын Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттору тарабынан сырттан чечим чыгарылып, 2014 жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-183 беренесинин 3 бөлүмүндө 166 беренеси менен 221 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарга күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан Райкүл Жапаровага эл аралык издөөгө, анын ичинен Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Интерполдун маалыматы боюнча Райкүл Жапарова 2020 жылдын 22 майында Польшанын аймагынан кармалган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жапарованы Кыргыз Республикасына экстрадациялоо маселелери чечилип жатат. 33 жаштагы 9 балалуу эне жөлөк пул албайт. Себеби мындай маалыматты журналист Альмира Абидинова өзүнүн социалдык баракчасына жазып кайрылуу калтырды. Карапайым элди жүдөткөн бюрократия. 33 жаштагы Аккүл эже 9 баланын энеси, 6 кыз 3 уулу бар. 2019 жылдын октябрь айынан бери балдарына жөлөк пул ала албай жатыптыр. Жолдошу туруктуу эч жерде иштебейт, бирок эмгекчил. Адал эмгеги менен балдарын багып келет экен. Жайкысын жайлоого чыгышат, бал челектери бар. Аккүл эже болсо үй кожойкеси. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги онлайн иштеп, маселелерди да онлайн карап жеңил чечип жатканын байкап келем. Бирок аймактарда эски кадрлар баары бир эскилигин жана билип билбей бербеген болуп жатат. Журналисттерге жана Улукбек Кочкоровго, өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Узарбек Жылкыбаевга кайрылат элем. Ушул жаш баатыр эненин маселесин чечип берип койсоңуздар. Жөлөк пулду булар албаганда ким алат? Каракулжа районунун акимине чейин кириптир, маселемди чечип бериңиз деп майнап чыккан жок дейт. Баатыр эне болсо да эч кандай кошумча акча албайт экен. Жашың пенсия курагына жеткен даласың дептир. Билгендер маалымат берип коюңуздарчы. Канча жаштан алат баатыр энелер кошумча каражатты же колдоочу каражатты деп жазат ал. Казакстанда чакырууга мас абалында келген дарыгерлердин видеосу социалдык тармакка тараган. Териштирүүдөн кийин аталган медицина кызматкерлери жумуштан алынгандыгы тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Социалдык тармакка тараган видеодо тез жардам кызматына чакырган тараптагы аял алардын үйүнө келген медицина кызматкерлерин мас абалда экендигин айтат. Алар анын сөзүн четке кагып, бирөөсү мен гана кекештенип жатам деп актанат. Кийинчерээк роликтин автору алардын кызматынан баш тартып, экинчи бригаданы чакырган. Медицина кызматкерлери кетпей жатып араң чыгышты. Биз алардын аты жөнүн билип алалы деп артынан станцияга бардык. Видеодо кыйкырып жаткан фельдшер кыз ал подъездде дуалды колу менен чапкылап жаткан, деди арыздануучу. Аталган медицина кызматкерлерине карата арыздануучу тарап полиция кызматына арыз жазган. Биз 88 жаштагы чоң энебизге жардам керек болуп, медицина кызматкерлерин чакырганбыз. Экинчи бригада келгенче энебиздин кан басымы 220га көтөрүлүп кетиптир деген арызданган аял. Окуя болгон Караганда облусунун саламаттыкты сактоо башкармасынын басма сөз кызматынан медицина кызматкерлери мас абалында болгонун тастыктап, жумушунан бошотулганын билдиришкен. Путин кыргыз бийлигине сыртын салуудабы? Пандемия учурунда биздин бийлик чет өлкөлөрдөн жардам сурап кайрылганы баарыбызга маалым. Бирок Орусия эмнеге жардам колун сунбай койду деген суроо жаралды. Кээ бир аналитиктер Орусия кыргыз бийлигине кыйын кезде сыртын салды дешүүдө. Эмне үчүн Путин ошондой кылды? Путиндин бул кадамын Атамбаевдин камалышына байлагандарда жок эмес. Ошол логикага таянсак, Путин менен кыргыз бийлигинин ортосундагы карама-каршылык барбы? Улуу держава алакандай Кыргызстанга кыйын учурда жок дегенде 200 миллион доллар бере алмак. Чындыгында Путин оң көз менен караган болсо, бул акча Россия үчүн анча деле чоң сумма эмес. Кээ бир аналитиктер Кыргызстандын кийинки президентин Путин даярдап жатат деген пикирлерин кыйыр түрдө билдирүүдө. Бирок кимди даярдап жатканы бүдөмүк бойдон турат. Анжелика, кимиңер эмне дебегиле, эми мага баары бир, алгачкы сүйүүмдү ачыктайм.
Белгилүү ырчы Анжелика көрөрмандарына арнап Instagram баракчасына тамашалуу пост жазды. Кимиңер эмне дебегиле, эми мага баары бер. Алгачкы сүйүүмдү ачыктайм. Мен сени менен таанышканыма көп жылдын жүзү болду. Так санын билбейм го, бирок эс тарткандан бери тааныйм. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдүн төрүндө жашап келесиң. Балалыгым, студенттик күндөрүм, турмушумдагы кооз даталардын ар бири сени менен коштолду. Аны жакшы билесиң. Азыр отуруп ойлондум, сенсиз жашай албачуудаймын. Сезимдерим менен бөлүшөйүн деп чечтим. Ар ким жашоосун өзү каалагандай жашап өтүүгө укуктуу. Эсимде биринчи жолугушуубузда апкарып, кубанып, жан дүйнөм жыргап, дүйнөдө менден өткөн бактылуу адам жоктой туюлган. Бир көрүп сүйүп калгам. Алгач экөөбүз кокустан соода борбордон таанышып калганбыз. Мен сени дароо байкагам. Эх, ошол аруу күндөр, эх, ошол сезимдер. Канча убакыт өтсө да, бүгүнкү күнгө чейин өчпөй жашап келет. Билесиңби, сени көпкө көрбөй калсам куса болуп, жашоомдун маңызы жоголгондой көңүлүм муңая түшөт. Өзгөчөсүң. Менин эле эмес көп адамдын көңүлүн алган кереметсиң. Күз мезгилинин октябрь айы эле. Мен ал күндү такыр унутпайм. Эстен чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени сени биринчи көргөндө эле экөөбүз бири-бирибиз үчүн жаралганыбызды жетинчи сезимим менен туйгам. Сени күндө көргүм келет. Бирок ашыкчы болуп кетеби деп корком. Сени эч кимге көрсөтпөй өздүк кылып алгым келет. Бирок катып жүрүүгө сени мүмкүн эмес. Сенин ордуңа канчалагандар талапкерлигин койду, бирок баары сага жетпеди. Эч кимди өзүнө тең эмес кандай күчүң бар айтчы. Мен билем, сен табиятыңдан жөнөкөйлүгүң менен бийик турасың. Эх, алтыным, ушунуңдан жазбачы, өзгөрбөчү. Өзгөрсөң дагы жакшы жак өзгөр. Мен сени түбөлүккө сүйө берем. Колумдагы жүрөкчөсү бар билеригим деп жазган. Каракалпакстан автономдук республикасында өз баласын $15,000 сатууга аракет кылган аял кармалды. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Каракалпакстандагы Беруне шаарынын ички иштер бөлүмүнө кундуз аттуу аял 13 жаштагы баласын мыйзамсыз сатканы жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ал аялдын экинчи баласы болгон. Маалымат текшерилгенден кийин шектүү аялга берилүүчү акчалар алдын ала белгиленет. Ошентип, укук коргоо органдарынын кызматкерлери аялдын үйүнө алып сатуу операциясы жүрүп жатканда кирип барышкан. Жеринде мурда белгилеген доллар акчалар далил катары алынган. Шектүү $15,000 баарын алганга жетишкен. Баланын энесине карата адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ага 12 жылдык мөөнөткө чейин эркинен ажыратуу өкүмү берилиши мүмкүн. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевдин чакырыктарында жана билдирүүлөрүндө кылмыштын белгилери аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги ЖБ медиага билдирди. Мамлекеттик соттук эксперттик кызматы чыгарган лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык, Жапыкеевдин билдирүүлөрүндө жазык кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренесинде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери бар экендиги аныкталган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча кылмыш жасоого тиешеси бар бардык жарандарды тактоо жана аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат, деди Ички иштер министрлиги. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө өлкөнүн казынасына кол салып байыгандыгын айткан. Сыймык Жапыкеев анын үйүнө барып, мыйзамсыз тапкан делген байлыктарын кайтарып алууга чакырык жасаган. Ага жооп берген Кубанычбек Жумалиев Санат ТВ телеканалындагы эфирде эч качан бюджеттин акчасын жеген эместигин Куран кармап айткан болчу. Учурда финансы полициясы Жумалиевге карата мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Финансы полициясы депутат Кубанычбек Жумалиевдин жана жакын туугандарынын көп сандаган кыймылсыз мүлктөрү аныкталды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан катталган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу финансы полициясынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк аныкталган. Анда Кубанычбек Жумалиевдин уставдык капиталда үлүшү бар жана ал уюмдаштыруучу жетекчи болуп саналат экен. Ошондой эле Кубанычбек Жумалиевдин жакын туугандарынын көп сандаган мүлкү аныкталган. Азыркы убакта сотко чейинки өндүрүш уланып жатат. Абылгазиевдин жардамчысы климатты кантип жеп жатат?
Бишкекте Кыргыз Республикасынын климаттык каржылоо боюнча долбоору деген эл аралык уюм бар. Бул негизинен донорлордун каржылоосу менен иш жүргүзүп, Кыргызстандын климаты боюнча маалыматтарды жарыялап, коркунуч жаралса коңгуроо кагып, экологиялык шарттарды жакшыртуу боюнча демилге көтөрүп турат. Ал жерде иштегендер чоң эмгек маян алып, ага жараша иш жүргүзүшөт. Тилекке каршы азыр андай эмес. Өкмөт башчы Абылгазиев азыр жардамчысы Чыңгыз деген жигитти дал ошол жерге орун басар кылып алып барып, эмгек маяна чегертип койгон. Болжолду 100 000 сомдон ашык айлык алат. Бирок өкмөт башчынын жардамчысы катары эле иштеп жүрөт. Эми ушул эл аралык донорлор каржылаган уюм дүйнөлүк климаттык каржылоо борборуна Кыргызстандын климатын жакшыртуу боюнча 2019-жылдын эсебинен бир гана сунуш киргизиптир. Ошол эле учурда 2019-жылы Казакстан Республикасы өздөрүнүн климатын жакшыртуу боюнча 131 сунуш киргизген. Биздикилер болгону бир гана сунуш менен чыгып турушат. Бул мекеменин жетекчиси да премьер-министрдин жакшы кишиси, дээрлик жумушка чыкпайт. Андан да кызыгы, бул мекеме дагы бир Абылгазиевдин жердеши Калык Султановдун бизнес-центринде жайгашып алган. Очойгон ижара акы төлөшөт. Ошол эле учурда мамлекеттик имараттар дээрлик бош турат. Деги Абылгазиев жалгыз эле мамлекетти талкалап салмай болду. Башкы прокуратура Жанар Акаевди бирөөнүн ишин өздөштүрбөй коомчулукка туура маалымат берүүгө чакырды. Депутат Жанар Акаев укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү ишинин жыйынтыгын өзүмдүк кылып алууну көздөп жатат, деди бүгүн 26-майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Жанар Акаевдин 20-майда жыштык сатуу боюнча билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин айрым кызмат адамдарынын коррупцияга аралашканы тууралуу факты 7-апрелде сотко чейинки өндүрүшкө катталган. Депутат Жанар Акаев жыштыктарды кайтарып берүү менен мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө эч кандай тиешеси жок. Жанар Акаев укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын өзүмдүк кылып алгысы келип жатат. Жанар Акаевди элдин өкүлү катары коомчулукка туура маалымат берүүгө чакырабыз деп жазылат маалыматта.